Саламатсыздарбы, урматтуу 7 каналдын көрөрмандары. Бүгүн биздин студияда конокто кыргызстандык балбан Калмира Билимбекова жана Калмиранын атасы Билимбек Капарбеков. Биздин студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Саламатчылык, жакшы келип алдым. Маанайларыңыздар кандай? Маанайы. Жакын арада эле КМШ оюндарында сиз алтын медалга ээ болдуңуз, Калмира. Анан ага чейинки дүйнөлүк чемпионатта дагы күмүш медалга ээ болгонсуз. Куттуктайбыз. Учурда сезимдериңиз кандай болуп жатат? Эми сезимдерибизди сөз менен айтып жеткизе албайбыз, эң башкысы сүйүнүп жатабыз. Ушул спортко Калмира сен келатканда канча жашта келгенсиң, эмне максат менен келгенсиң? Спортко 6 жашымда келгем. Атам өзү алып келген. Эми спортко ушу кичинекей кезимде эле аттаганда мен олимпийская чемпионка болом деп келгем. Буюрса ошол оюбузга, ошол целибизге бара жатабыз жана ошого жетебиз деген ишеничтебиз. Билмек барса, сиз айтсаңыз, ошо кызыңызды спортко алып келе жатканда кандай максаттар менен алып келгенсиз? Азыркы маалда эми ар бир адамда максатсыз жашоо болбойт да. Максат коюп жашайбыз. Бул жашоодо канча Аллах Таалам канча жаш берсе да ошо максаты менен олимпиаданын чемпиону, дүйнөнүн, Азиянын чемпиондору болом деген тилекте болчумун. Менин эң улуу кызым, тоң кызым, эркек уул болсо да биринчи ошо күрөштөн баштамасын. Анан Аллахтын берген кеске ошо кыз болсо дагы ошо менин жолумду аркалап келатканына Аллахка чексиз мактоолор болсун, шүгүр. Бул кызыңыздан башка дагы балдарыңыз спорт менен машыгабы? Ооба. Жеке эле менин кызым эмес, бизде Актала районунда Тайлак Батыр атындагы балдар өсүрүүнүн мектебине жылына 500 набор кылабыз. Ошо 500 окуучулар күрөшү да бар, футболу бар ажерде өсүрүүнүн мектеби. Ошо жерден эркин күрөштү айта кетсек, 100 кило чукул бала бүтүп, 11 бүткөндөн кийин шара кетишет, а 11ге чейин 5-6 жашында 1-2 класс набор кылабыз. Окуучуларыбыз да бар, уулубуз да бар. Баарыбыз эркин күрөш менен алекпиз. Жаңылышпасам, сиз өзүңүз дагы ошо башка мамлекеттерге чыгып ойноп жүргөнсүз, спорт боюнча? Ооба, спорт боюнча биз дагы бала кезибизден бери машыгып келатабыз. Ошо азыркы маалда ошо возрастыбызга келип машыктыруучу болуп атабыз. Убагында күрөшүп, акыркы ийгиликтерибизди айтып кетсек, Грузия шаарында ветерандар, орусча айтып кетсек, ардагерлер арасында эркин күрөш боюнча күмүш медалдын ээси болобуз. Калмира ошо күрөшкө чыкканда ар дайым жанында башка мамлекеттерге коштоп барасыз. Анан беттешке чыкканда сиздин сезимдериңиз кандай болот? Мен Калмираны 5 жашынан бери баштап билем. Кандай мотивация коюш керек, кайсы жерден намысына тийиш керек, кайсы жерден алдаш керек, кайсы жерден настроениясы ылдый болуп турса көтөргөн билиш керек. Настроениясы өйдө көтөрүлүп барса токтоткон билиш керек, шаштырбаш керек. Ошонун баарын эмелеки бир фильмдер көрсөңөр деле карта ойноп атышып бир намёктор барго, кулагын кармап анан кийин көзүн кысып, кайсы биз ыкмаларды кыргызча которуп алганбыз. Ошол ыкмаларды бул жаш кезинен бери билет. Ошол ыкмаларга кийиз дагы дүйнөгө өтүп кетет да. Ошон үчүн биз башынан баштап бул жеке машыктыруусуз ар кандай бар да. Кээ бирөө 1-2 жыл бутун аттырусу келип спорт интернатына берип деле коет. Аяктан дагы бир жеке машыктыруучу болот. Биз башынан баштап келатабыз. Ошон үчүн мунун кыял жоругун менден артык эч ким билбейт болуш керек. Анан канчалык мотивация берип, кайсы жерден көңүлүн көтөрүп, кадет кезде бөлөкчө болот кыялдар. Баладай жакшы чоңойгон сайын орлойт. Азыр молодежь келип калдык, взрослый. Кадетти 10 жолу кайталап үйрөтөсүң, молодежьте бир 2-3 жолу. А взрослыйда уже бир жолу айтканда үйрөнүш керек да бала. Калмира, сен айтсаң, учурда спорттон башка дагы эмне менен алек болуп атасың? Спорттон башка окуу менен алекпиз. Кыргыз Республикасынын юридикалык академиясынын колледжинде окуйм. Буюрса 3-курс болдук. Бишкек шаарында? Ооба, Бишкек шаарында. Окууну качан бүткөнсүң? Окууну 9-класстан бүтүп колледжге келгем. 2019 колледжге келгем. Атайын ошо Бишкек шаарында машыгууну кеңейтүү үчүн келгенсиңби же? Ооба, албетте эми Акталада буга чейин кылып келдик. Ал жактын эмнеси жакшы, атам ар дайым жанымда болот. Атам кол алдында кылып жүрдүк. Бишкекке келгенде бул жакта балдар көп, спарринг партнерлор көп, агайлар дагы көп. Бирок ошо атам жалгыз калтырбастан келип кетип мени контролдоп турат бул жакта болсо да. Мектепте кандай окугансың? Кайсы сабактарды аябай жакшы көрүп окугансың?
Мектепте жакшы окугам, 4-5ке. Өзүм жакшы көргөн окууларым бул тарыхты аябай жакшы көрөм. Русский литератураны жакшы көрөм, орус тилин жакшы көрөм. Ошол. Келечекте пландарың кандай? Эми келечектеги эң башкы максатыбыз бул Олимпиаданын алтын медали. Андан кийин маңдайыбызга жазган көрөбүз. Ошондо бул келе жаткан Париж олимпиадасына катышасыңбы? Ооба, буйруса. Ошого азыр даярдыктар көрүлүп баштадың да? Бул олимпиадага азыртадан эмеспиз, 10 жыл мурун эле даярданып баштаганбыз. Азыркыга чейин даярданып келебиз, мындан дагы даярданабыз буйруса. Билмек мырза, айтсаңыз, сиз камерадан башка учурда дагы канча балдарга тренер болуп жатасыз? Ошол эле Акталадан же бияктанбы жеке тренер болуп? Камерадан тышкары Акталада да өзүнүн школа бар. Ал жерде кадимкидей эле сабак өтөбүз, мамыр кылабыз. Ал жерде 2 сменмен иштейбиз. Бир 60га чукул балам бар. Ал жерде мен өзүм жеке машыктырам. Андан тышкары ушул жерде Исанова бирге Рахатбек Ирсалиев деген байкебиз бар. Ишкер Юнус Курдуштун генеральный директору, Кыргыз элине таанымал ишкер. Ошо байкебиз чоң зал ачып берген, 200 квадрат. Музыкой женский душевой. И бул жерден частный менчик катары набору бул жерден да иштейбиз. Бул жерде 100дөй бала бар, 300. Биздин жумуш ошо. Кечиресиз. Жалпысынан сенин канча медалиң бар? Канча өлкөгө чыккансың буга чейин? Өлкөлөргө мындай 2018ден баштап бат-баттан чыгып турабыз. 2018 гана мен кадеттерге келгем да. Ошондон баштап чет өлкөлөргө чыгып келебиз. Медалды ушуга чейин санап отурмун. Алтын медалдарыңа канча билесиңби же билбейсиңби? Жок, билбейм. Билбейсиң. Мен ушу 6 жашыман бери көрүшүп келем. Айтып кетсем болот, дүйнөлүккө көп эле чыкты. 10-20дан ашык өлкө, бирок медалды санабайт. Ырым болот спортчулардын. Бир 3 килограммдан өтүп калды да. Веске тартат. Веске тартат, Жакшы экен, куттуктайбыз. Анан бул убакытка чейин мисалы мен кабардармын. Актала районунун эли сени аябай тосуп алчу, учурда кыргыз эли бүтүндөй тосуп алып жатат. Ошондо сезимдер кандай болот экен? Эми ошол жерде мен көз жашымды араң эле кармап турдум десем болот. Мен ойлогом, мынча эл чогулбайт болуш керек деп. Биринчиси 2019-жылда аябай көп адам тосуп алып, ошол жерде көз алдында чоң эле байкелерибиз, эжелерибиз ыйлап аябай сүйүнүшкөн. Азыр дагы 2021 ошо дүйнө биринчилигинен дагы күмүш алып, барганда да аябай жакшы чоң деңгээлде тосуп алышты. Элге таазим этсе болот. Ошо спортсмендерди эң башкысы эл аябай көтөрүп кетет. Аябай чоң рахматыбызды айтабыз. Сиздин алдыдагы максаттарыңыз, пландарыңыз кандай? Максаттарыбыз эми календарный план бар. Өзүбүздүн мына жаштар иштери министрлигинин алдында болобуз азыр. Календарный план менен дайынданабыз. Азыр мына 2 эле күн болду келгендигибизге Казан шаарынан. Бирке восстановительный деп коет, өзүбүзгө келип бир жума ошондо деле бир маал кылып турабыз тренировканы. Бирке покой берип, бирке эс алгандан кийин кайда эле баштайбыз, что кайсыл календарный план астыда кайсыл элдештер болсо ошону кете беребиз. Сиздерге алдын ала айтылабы жакын арада ушундай мелдеш өтүлөт деп? Канча убакыт ичинде? Бул жылдык календар болот. Жылдык календар. Жылдык календар болот. Азыр бул жаштар арасында баланчада айда баланча болот, взрослыйда мынча болот, ветерандаркы мынчасында болот деп бир жылдык планды таанышып турабыз биз. Дирекция тааныштырып, ошону сборлорду өтүп, кезде ошону чек койбостон ошолорун тандап барылат. Алдыда кайсы өлкө турат? Кайсы эмеге барасыздар? Алдыда эми U23 бар. Андан дагы взрослый мир бар, эми ага бирке быйыл 18ге чыгып атабыз. Жаштар юношадан эми жаштарга неметтик да, биз 3 жылдык мөөнөтүбүз бар взрослыйга. 3 жылга чейин Кудай буйруса, дүйнө биринчилиги жана олимпиадага акырындан жетип калабыз. Ошондо сиздердин үй бүлө жалпысынан спорт менен машыгабы, сиздердин үй бүлөңүздөр тууралуу айта кетсеңиздер. Ооба, бизде династияда өзүнчө биз Тайлак Баатыр атабыздын урпактары болобуз. Биздин атабыз да күрөшкөн Союз маалында. Чебер баары таанышат. Мен өзүм 11 бир тууганмын. 11ден 6 күрөшөбүз.
5 бала, бир кызы күрөшкөн. Тоже Капарбекова Гүлжаз, Кыргыз Республикасынын бир нече жолу чемпионкасы болгон, Азия оюндарына барып катышкан. Жети Азияда кот, Якутия, Аякка да барып күрөшүп келген. Эң кичүү иним 11-сыныптагы Шералы Сыдык атында спорт мектебин бүтүп, азыр айында машыктыруучу болуп иштеп атат. Өзүмдүн уулум болсо 3 кыз, 1 уулум бар. Уулусу Калмира, Алихан, Фатима, Калима. 4 кызында 4 уулубуз бар да, бала чакабыз. 3 кыз, 1 уул. Ал балдарыңыз спорт менен машыгат, Обязательно. Биздики баскан турганыбыз бүт спорт. Анан Калмира айтсаң, баягы айылда окуп жүргөн кезде спорт менен да машыгып аттың, ошол убакта айтылган сөздөр кандай болуп жатты? Айтчу эле, мисалы кызсың го, барбай эле койсоң болмо, окушу спортко деген сөздөр болчу беле? Эми андай сөздөр ар бир кыздын башынан өткөн го дейм буга чейин. Эми мурда сөздөр көп болчу. Азыр аябай поддержка берип, колдоп калышты. Сени колдошот. Ооба, аябай колдоп калышты. Азыр эми андай сөздөрдөн өткөнбүз. Ал кезде мен өзүмдү эң башкысы атам менен апам колдоп жатса, башкалардын мнениясын көп өзүмө жакын албай эле коеюн деп өзүм токтотчумун. Ошондо спорт сен үчүн эмне? Спорт мен үчүн стиль жизни, жашоом. Жашоом спорт менен азыр болочоктогу күрөш бул менин жумушум болуп калат. Чоң рахмат биздин студияга ошол өзүңүздөрдүн убактыңыздарда аябай келип бергениңиздерге аябай ыраазымын. Алдыдагы күрөштөрдө, оюндарда ар дайым ийгиликтерди багындырыңыздар. Ошондой эле Париж Олимпиадасында дагы биз сиздерден эң алдыңкы орундарды күтөбүз. Студияга келип беришиңерге чоң рахмат. Рахмат.